Урматтуу окуучулар, бүгүнкү онлайн сабактагы жаңы темабыз табигый кырсыктар жана алардын келип чыгуу себептери. Сабактын максаты окуучулар жер жүзүндө болуп жаткан табигый кырсыктар жана алардын себептери жөнүндө биле алышат. Ар кайсы аймакта болуп өткөн кырсыктар жөнүндө маалымат алып, билимдерин өстүрүшөт. Өзгөчө кырдаалдар учурунда өздөрүн туура алып жүрүүгө тарбияланышат. Табигый кырсыктардан фрагменттер. Табигый кырсыктар деген эмне? Жаратылышта болуп туруучу ар кандай геологиялык, метеорологиялык, гидрологиялык коркунучтуу кубулуштар табигый кырсыктар деп аталат. Кандай топторго бөлүнөт? Биринчи, геофизика. Аларга жер титирөө, жанар тоо атылышы кирет. Экинчи, геологиялык. Буларга сел, жер көчкү, кар көчкү, эрозия, чаңдуу борон жана башкалар кирет. Үчүнчү, метеорологиялык. Мөндүр, нөшөр жамгыр, кар күрткүсү, катуу суук, саратан ысык, туман, кургакчылык, үшүк жана башкалар кирет. Төртүнчү, гидрологиялык. Суу ташкыны, суунун кириши, кардын бөгөп калышы. Бешинчи, гидрогеологиялык. Жер алдындагы суулардын жер бетине көтөрүлүп чыгышы. Алтынчы, табигый өрттөр. Токойлордун талаалардын өрттөнүшү. Сүрөттөр сүйлөйт. Жер титирөө. Ал бул сүрөттө жанар тоо атылып жатат. Бул жер көчкүдөн бир көрүнүш. Бул ташкындаган сел. Кумдуу борон шаарды каптап келатат. Суу ташкыны үйлөрдү басып калган учур. Мөндүр. Кургакчылык. Токойдогу өрттөр. Келип чыгуу себептери.
Birinci, жердің ішкі күчі. Екінші, дүниелік климаттың өзгөрүшү. Üçüncü, парник эффектisi жана башкалар. Үйгө тапшырма. Теманы окуу. Экинчи, WhatsApp тиркемесине жөнөтүлгөн суроого даярданып, кайра жооп берүү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.